Сиз курмандыкка чалып жаткан жандыктын жашы, урматтуу мусулман бир туугандар, шариятта көргөзүлгөн жашка жеткен болуу керек. Эгерде сиз шариятта көргөзүлгөн жашка жете элек малды, жандыкты курмандыкка чалган болсоңуз, анда сиздин курмандыгыңыз өтпөйт, урматтуу мусулман бир туугандар. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне жашы толгон гана малдарды курмандыкка чалгыла деп айткан. Ла тадбаху илля мусинна деген. Жашы толгон гана малдарды курмандыкка чалгыла деп айткан. Ошондуктан сиз курмандыкка чалып жаткан жандыгыңыздын жашын тактап алышыңыз керек. Эми ошол урматтуу мусулман бир туугандар, курмандыкка чалына турган малдардын жаштары канча болуу керек, канча жашка толгон болуу керек? Мына ушул нерсени үйрөнүп алалы. Биринчиден, биз буга чейинки дагы сабактарыбызда айттык. Курмандыкка чалына турган жандыктар, малдар эмне дедик? 4 түрлүү. Төлөр, уй, ургачысы эркеги, жана кой, төртүнчүсү эчки. Койлордун дагы, эчкилердин дагы ургачы эркектери эмне чалына берет. Ушул 4 түрлүү малдарды эмне кылабыз? Жандыктарды биз курмандыкка чалабыз. Эми ушул 4 түрлүү жандыктардын жаштары канча болуу керек? Биринчиден, төөнүн жашы 5 жашка толуп, ары көздөй кеткен болуш керек да. Жок дегенде 5 жашка толгон болуш керек. 5 жашка жакындап калган болсо жок, болбойт. 5 жашка толуп, андан ары эмне өткөн болуу керек да. Демек, бул төөнүн жашы. Ал эми уйдун жашы болсо, урматтуу мусулман бир туугандар, жок дегенде 2 жашка толгон болуш керек. Андан жогору. Ал эми койдун жашы болсо, кой, кочкор болсун же кой болсун, ургачы мисалы. Ал эмне 6 айлыктан жогору болуш керек. 6 айга толгон болуш керек да. 6 айдан жогору болуш керек жашы. Ал эми эчки болсо, ургачы эркеги болсун, эчкинин жашы эмне 1 жашка толгон болуш керек. 1 жаштан жогору да. Кеминде жашы эмне болуш керек? 1 жашка толгон болуш керек. Мына ушул курмандыкка чалына турган малдардын жаштары, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, дагы кайталап айтабыз. Төөнүкү 5 жаш болуш керек жок дегенде, уйлардын жашы айтканыбыздай 2 жашка толгон болуш керек жок эле дегенде, ал эми койдуку 6 айлык, ал эми акыркы бул эчкилердин жашы бул 1 жаштан жогору болуу керек. Жок дегенде айтканыбыздай ушул азыркы эскерилген жаштарда болуу керек. Алла субханаху ва тааля баарыбыздан жасаган ибадаттарыбызды кабыл кылган болсун.